Ovada London BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңлыктарымен таныштырып бермек Максутова. АКШның Кытайда мусульман уйгурлардын камалышын токтотууга багытталган мыйзамы Кытайдын ачуусуна тийди. АКШда сот иштери боюнча комитет импичмент иликтөөсүн жарыялады. Анда президент Трамп жеке кызыкчылыгын биринчи койгон деп айтылат. Кондитер азыктарын чыгарган уюм эң алгачкы офис компьютерин ишке киргизген. Бир айымдын андагы ролу тууралуу айтып беребиз. АКШнын өкүлдөр палатасы кабыл алган мыйзам Кытайдын ачуусун келтирди. Анда Кытайдагы мусульман уйгурлардын камалуусун токтотуу аракети каралат. Өкүлдөр палатасы Кытай өкмөтүнүн айрым мүчөлөрүнө санкцияларды тагууга чакырды. Биз Бейжиңге Америка окуяга көз салып турат жана унчукпай калбайт деген билдирүү жөнөтүп жатабыз. Бул мыйзам чындыкты ачыкка чыгарууга жардам берет. Кытайдын тышкы иштер министри АКШ сунуштаган жобону эл аралык мыйзамды бузуу катары сыпаттады. Бул мыйзам толук ишке кириш үчүн аны Сенат жана президент колдоого алышы керек. Эгер АКШ Кытайдын кызыкчылыгына каршы чараларды кабыл алса, бизди жөн эле карап отура берет деп ойлойсузбу? Менимче, ар бир туура эмес кадам тиешелүү жообун алышы керек. Тийиштүү жообун алышы абзел. Бейжиң бул борборлор терроризмге жана радикалдашууга каршы күрөшүү аракетине багытталганын айтып келет. Бирок Кытайдын Синьцзян провинциясындагы уйгурлар эмне болуп жатат? Адам укуктарын коргогон уюмдардын айтымында 100 миңдеген мусульмандар катуу кайтаруудагы абак лагерлеринде кармалууда. Кытай бийлиги ал жердеги мусульмандарды диний экстремизмден арылтуу максатында кайра окутуп жатканын билдирди. Бирок кишилер мусульман болгону үчүн гана камалып жатканы тууралуу далилдер бар. Кытай ошону менен бирге мусульман балдарды үй бүлөсүнөн бөлүп чоңойтуп жатканы тууралуу маалыматтар BBC-нин колуна түшкөн. Кытай бул айыптарды четке кагууда. BBC-нин Кытайдагы кабарчысы Джон Садрос жаңы мыйзам тууралуу айтып берет. Кытай канчалык четке кагып жатса дагы булар мектеп эмес экени, мектептен кыйла эле башка нерсе экендиги тууралуу далилдер өтө көбөйдү деген ойдомун. Биз ал далилдерди көз карандысыз журналисттик иликтөөлөр аркылуу өз көзүбүз менен көрдүк. Учурда бир канча булактардан көрүп жатабыз. Кытай өкмөтүнүн документтеринде адамдарды имараттардын ичинде кармоо үчүн коопсуздук чаралары, полиция бекеттери, тикен зымдар менен тосулганы тууралуу жазылыптыр. Күбөлөрдүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн маалыматтарын бир канча жолу угуп чыктык. Менимче соңку 2 жыл ичинде жетиштүү фактылар аныкталгандыктан АКШнын өкүлдөр палатасы чара көрүүгө өттү. Дональд Трамп Британияга НАТОнун 70 жылдыгын белгилегени келген чакта анын Вашингтондогу демократиячыл оппоненттери импичмент боюнча тергөө иштерин алдыга чыгарды. Эл өкүлдөрдүн чалгындоо комитети билдиргендей, Дональд Трамп улуттук кызыкчылыктын ордуна өзүнүн жеке саясий максатын жогору коюп, саясий атаандашы Джо Байден тууралуу маалымат казып чыгууну сурап, Украинага кысым көрсөткөнүн жетиштүү далилдери бар. Эскерте кетели, баяндамада жаркылдап сүрөт тартылган кадрлар бар. Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча бир канча барактан турган иликтөө. Демократтар көзөмөлдөгөн өкүлдөр палатасынын чалгындоо комитетинин маалыматына караганда, туура эмес иш аракеттер жана тоскоолдуктар тууралуу күмөнсүз фактылар аныкталды. 10дон ашуун күбөнү уккан комиссия Трамп кайра шайлануу үчүн чет мамлекеттен Украинанын кийлигишүүсүнө жол ачып, жардам сураган деген бүтүнгө келди. Ал улуттук кызыкчылыктан жеке жана саясий кызыкчылыгын жогору койгон. Президент айыптоолорду, импичментти, бардык жоопкерчиликти көзгө илбей, өзүн мыйзамдан жогору коюуда. Өзүн мыйзамдан өйдө койгон президент өлкө үчүн кооптуу. Ак үй болсо импичмент иликтөөсүн президент Трамптын туура эмес иштери тууралуу далил келтире албаган бир тараптуу жалган жала деп билдирди. Бирок иликтөө уланып, ал сот иштери боюнча комитетке өтөт. Анда президентке импичмент жарыялоо үчүн атайын айыптоолор, беренелер каралат. Эл өкүлдөр палатасын демократтар көзөмөлдөйт. Эгер күтүлгөндөй болсо, өкүлдөр палатасы толугу менен импичментти жактап добуш берет. Сот кийинки айдын башында республикачылар кармап турган Сенатта өтөт.
Учурда баары палатада каралууда. Кайра айтып келгенимдей, эгер өкүлдөр палатасы колдоп берсе, анда импичмент боюнча ишти Сенат кароого киришет. Дональд Трамп болсо импичмент иликтөөсү саясий упай топтоо үчүн демократтар тарабынан колдонулган жалган жала экенин кайталап айтты. Бирок президент учурда башка жакта жүргөнүнө карабай, жараян тездик менен уланууда. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар, жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Афганистанда куралчан адамдар Япониялык гум жардам агенттиктин башчысын жана 5 кызматкерин өлтүрүп кетти. Доктор Тетсу Накамура бейтапканага жеткирилип, жаратынан көз жумду. Накамура өлкөнүн чыгышындагы Жалалабад шаарында жүрүп жаткан долбоорду көргөнү сапар алганда чабуулга кабылган. Жылдын башында Афганистан доктор Накамуранын эмгегин белгилеп, өлкөнүн ардактуу жараны деген наамын ыйгарган. Жаңы иликтөө көрсөткөндөй глобалдык диоксид углероддун бөлүнүп чыгышы быйылкы жылы төмөндөдү. Буга АКШ, Кытай, Индия жана Европа өлкөлөрү азыраак көмүр колдоно баштаганы себеп болууда. 2018 жылы диоксид углероддун деңгээли 2,1% түзгөн болсо, 2019 жылы 0,6%га төмөндөгөн. Google менен ага тектеш уюм Alphabet'ти негиздеген Ларри Пейдж менен Сергей Брун уюмдун башчысы жана президенти деген кызматтарынан кетип жатышат. Алар уюмдун бордунда чечим кабыл алуучу ролдорго ээ бойдон кала берет, бирок мындан ары эки уюмду бир директор жетектейт. Google дүйнөдөгү эң баалуу компаниялардын бирине айланып, санариптик экономикада үстөмдүк кылган ролго ээ. Бириккен Улуттар уюмунун гум жардам агенттиктери эмки жылы гуманитардык операцияларды өткөрүүгө 29 миллиард доллар каражат сурады. Бул мурда болуп көрбөгөндөй ири сан. Буунун айтымында дүйнө жүзү боюнча ар бир 45 кишинин бири азыктанууга, баш калкоого жана мед жардамга муктаж. Табигый кырсыктар согуштун кесепеттерине кошулташыл болууда деп билдирди уюм. Дүйнө боюнча 15 жаштагы окуучулардын окуу, математика, илим боюнча билимин сынаган эл аралык текшерүүнүн жыйынтыгы чыкты. Кытай, Сингапур, Макао жана Гонконг окуу боюнча алдыга чыгып келет. Алардын артында Эстония турат. Балтикадагы бул чакан өлкө бир нече жылдан бери европалык чоң өлкөлөрдөн ашып келүүдө. BBC бул өлкөнүн билим берүү системасынын ийгилиги артында эмне турарын изилдеп көрдү. Балдарды бала бакчага жеткирүү убагы. Ата-энелер үчүн анын баасы өтө кымбат. Ар бир бала үчүн айына 80ден 90го чейин АКШ доллары төлөнөт. Мектептерде балдарды милдеттүү түрдө 7 жаштан баштап окутканына карабастан, бул жерге келген балдардын көбү 3 жашка чейинкилер. Бала бакча абдан маанилүү. Себеби алар бул жашта жаңы нерсени тез үйрөнөт. Мугалимге суроо берүүдөн, колун көтөрүп жооп берүүдөн тартынышпайт. Балам үчүн эң негизгиси чөйрөгө аралашуу. Ар бир бала бакчада мугалимдер сабак өтөт. Эстонияда бай жана жакыр үй бүлөлөрдүн балдарынын ортосундагы ажырым аз. Ошондуктан өнүгүү болот. Окуучулардын эстон тилинин грамматикасын үйрөнүп жатышы дүйнөдөгү ийгиликтүү окуялардын бири. Экономикасы өнүккөн Германия, Франция, Британия жана Америкага салыштырганда эстон өспүрүмдөрү алда канча жакшы окушат. Эстонияда мугалимдер окуучуларга көп эркиндик беришет. Класстарда текшерүүлөр жүргүзүлбөйт. Тестирлөө салыштырмалуу аз болот. Дүйнөлүк тестирлөө ишин башкарган киши бул жолу алар текстти шар окууга көңүл бурулаарын айтты. Ал өспүрүмдөрдө мындай керектүү жөндөм жок деп кабатыр. Жаш балдар үчүн санариптик дүйнө чыныгы дүйнөгө айлана баштады. Биз чын менен калпты ажырата албай баратабыз. Эстонияда мүмкүнчүлүктөрү ар кандай окуучулар бир класста окушат. Мектеп жетекчиси мунун баары мугалимге болгон ишеничтен улам экенин айтат. Эгер ар кандай деңгээлге же мүмкүнчүлүккө карап окутсак, анда биз аларды бөлгөнгө жатабыз. Дүйнөдө биздин мектептерде адамдардын окуучулардын ортосунда ажырым болуусун каалабайбыз. Менин жеке оюмда мына ушул ыкма Эстонияны ийгиликке жеткирди деп ойлойм. Эстониянын окуу жайларындагы ийгиликке жетүүгө көп деле каражат талап кылынбайт. Музыка сабагы ар бир мектепте 16 жашка чейин окутулат.
Атайын баяндамага ылайык, Эстониядагы өспүрүмдөр башка өлкөлөрдүн өспүрүмдөрүнө салыштырмалуу бактылуураак экенин көргөзгөн. 1950 жылдары британиялык азык-түлүк чыгарган компания дүйнөдөгү эң алгачкы автоматташкан офистик системаны ойлоп тапкан. Ал Leo деп аталган бул система заказ алууда, товар саноодо жана бизнестин башка тармактарында колдонулуп, акыры аны Британ өкмөтү да пайдалана баштаган. Мари Кумс ошол Leo аттуу компьютерди программалаган алгачкы аял адистердин бири болгон. Электрондук компьютерлер жаңылык эмес. Бирок Leo болсо кеңседе иштөөгө багытталган алгачкы компьютер болчу. Ал тез жана ар тараптуу болчу. Дүйнөдөгү биринчи автоматташкан кеңсе деп кубанганбыз. Leo англисче Lion аттуу компаниянын электрондук кеңсеси дегенди билдирет. Идея кадимки эсептерди жасаган калькулятордон алынган. Андан соң ошол электрондоштурулган. Жаңы баштаганыбызда башка компаниялардан 5 жыл алдыда болчубуз. Программалоо тармагында баарыбыз эң алгачкы адистер элек. Бирок мен коммерция багытында программалоо жасаган биринчи аял болуп калдым. Lions компаниясы кондитердик азыктарды даярдачу, мейманканаларды иштетчү, дүкөндөрү жана ресторандары бар болчу. Алар жаңы системаларды коомго тайманбай киргизе алчу. Ошентип, эффективдүүлүк жогорулады. Мен айлык төлөмдөрүн өткөрүү бөлүмүнө түштүм. Программага биринчи кезекте Leo аткара турган түрдүү эсептер тартиби менен киргизилет. Азыркы заманбап компьютерлердин маалымат сактоо жөндөмү чексиз. Ал эми Leo 1-дики 2 килобайт болчу. Leo 1 компьютери илимий иштерде да көп колдонулду. Бир жылы өкмөттүн салыктарын эсептедик. Полиция кызматы мед офиске иштеп бердик. Армиянын ракеталарын жасоодо аралаштык. 50-жылдары ушундай нерселер менен иштеп көрөм деп оюма да келген эмес. Азыр компьютер күнүмкү тиричиликтин бир бөлүгү болуп калбадыбы? Компьютерде Google'ды ачып, аты жөнүңдү жазып, өзүңдү издеп көрүү абдан кызыктуу. Албетте мен бул долбоорго катышып калганыма абдан кубанам. Жашоом кыйла кызыктуураак болду. Эми спорт жаңылыктары. Англис премьер лигасында Манчестер Сити Бернлини 4-1 эсебинде утуп, экинчи сапка көтөрүлдү. Габриэль Хесус 2 гол киргизип, калгандарын Родри менен Рияд Марез киргизип, Сити оюнда үстөмдүк кылды. Бернли командасында болсо Робби Брейди жалгыз голду тээп берди. Оор атлетика боюнча мурдагы дүйнөлүк чемпион Антони Джошуа жана Анди Руис Сауд Аравияда машыгып жатат. Рияд шаарында эки спортчу ортосунда кызуу матч болот деп күтүлүүдө. Өткөн июнь айында Нью-Йоркто Мадисон аянтында өткөн матчта Джошуа күтпөгөн жерден мексикалык оюнчуга утулуп калган. Жаңылыктардын соңунда түлендердин таттуу мамалактарын көрсөтө кетели. Атлантика океанында жашаган боз түлендер көбөйгөн мезгил келди. Британиядагы Фарн аралына миңдеген түлендер барыптыр. Деңизде азыктар көбөйүп, жана жырткычтар азыраак кезигип калгандыктан, Британияда аталган түлендердин саны мурда болуп көрбөгөндөй чоң санга жетти. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыздар болот. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.